елетип кыялдарга түнтү барамбы түшүнгөн шаттыгымдай мұң санамды жүрөгүм каалап турат бир адамды. Өзбек тектүү бул үй-бүлөдө дайыма комуздун коштоосунда кыргыздын дастандары жаңырып турат. Ага көчөдөн ары бери өткөндөр кошуналар да көнүп калган. Айрымдары кулак төшөп жасап жаткан ишин токтото угуп калышат. Көкөй таза ал кезде көк жайнаган жаз эле көчө толуп жаштарга бөктөн бүркөн аз эле. Азиз Батыров жакында Туркиядагы кыргыздарга ырдап берүүгө жөнөп жатат. Ага камылга башталып, күн сайын үнүн таптоо менен алек. Анын талантына Туркиядагы журтташтар ошол жерде өткөн Достук фестивалында күбө болушкан. Кыргызча обон созгон өзбек жигити 15 мамлекет катышкан Достук фестивалында өлкөбүздүн желегин желбиретип алтын үн сыйлыгын алып келди. Негизи ушул комузга кызыгуумдун себеби жана ар таланттын тили жок деген туура экен да. Мен деген көптөгөн ушундай башка улуттун ырларын уксам деле бирок кыргыз музыкасына эч башка ырды жеткире албайм. Мага жанагы жаштайыман эле бала чагыман күүлөр угулса, дастандар угулса, кулагыма бир бейиштен үн келаткандай угулчу. Ошолорду мен ушундай бир көңүл коюп, кунт коюп укчум да. Анан комуз үйрөнгүм келип, тактайларга кыл тартып черте берчүм. Үйүмдүн астынан кыздар комуз көтөрүп өтүп атса деле жалдырап бир чертейинчи деп суранчум да. Сурансам кээркилери жалдырасам берчү. Анан черте албасам деле мен ушу уруп согуп чертсем жана комузунан боору ооруган кыздар алып колуман жылып алып кетип калчу. Ошентип убагы келди. Мен да ошол комузга кызыгуум андан да күчөп телевизордон жанагы Кыргыз Республикасынын артисти Роза Манованы көп көрчүм. Анын талантына суктанып, андан да талантым күчөдү окшойт да. Мектепте үйрөндүң да, атайын комуз илимине катышып деген. Ооба, мектепте балдар чыгармачылык борбору бар бизде. Балдар чыгармачылык борборунда Уулкан Стамкулова деген эжеке комуз илиминен сабак берет. Ошол эжекеге 8-классымдын аягынан бардым комузга. Өзүңдүн комузуң болуп калды Алмалда. Алмалда жок. Алмалда деле өзүмдүн комузум жок эле. Алмалда мага Асель Абдрайымовна деп кыргыз тилчи эжекебиз бар эле. Анан ошол эжеке үйүнөн капкага сынган комузу, кылы жок комуз алып кеп берди. Алып кеп берип, мен аны ремонтко берип, оңдотуп, аны ушундай оңдоткондон кийин комузду алып бардым. Анан үйрөнүп баштадым. Үйрөнүп баштап өзүм комуз алгыч экти ошол эжекемдин комузунда үйрөндүм да комузду. Мына азыр алдымда бир топ грамоталар, сый баракчалар турат. Мына эми бардыгы эле сен үчүн баалуу, бардыгы эле сен үчүн кымбат, эми эң жогоркусу кайсыл, эң сен үчүн баалуусу дегендей? Эң баалуусу негизи ар бир алганым мен үчүн баалуу, бирок быйылкы 2014-жыл ушул Аллахым ушул көзүн түз кылсын деп менин талантымды сыйлагандар бар экен. Анан эң негизгиси быйыл Турция өлкөсүнө барып 18 Достук фестивалына Турция өлкөсүнө барып 18 мамлекеттин арасынан ошондой мен Жумагүл Райымжан кызы, Венера Назаралиева, Жанин деген эжелер менен чогуу бардык. Кыргыздын салттуу музыкасын дүйнөгө таанытканы. Ошондо эжелер лауреат менен сыйланды. Анан жана ошол Дидим деген шаарында фестивалында мага алтын үн деген сыйлыкты ыйгарышты. Мен ал жерде ала тоо көрккө келбейтти кыргызча, түркчө, кыргызча кылып ырдадым да. Аларга аябай бул ала тоо көрккө келбейт, кызык сөздөрү да жанагы аялдын көркү кайда чач болбосо деген жерлер аларга ушундай кызык болду. Обону Түркчөгө ким которуп берди? Түркчөгө Бишкектен Рахат Мажитова деген эже бар эле. Ошол эжеге котортуп кеттим эле. Ошол эженин жардамы менен ырдап калдым. Обону устатым Роза Амановага таандык, сөзү Барып атабызга таандык. Аккан су түзге талбайт, сай болбосо, караңгы жарык болбойт, ай болбосо, чыракта пилик күйбөйт, май болбосо, талаанын көркү кайда, гүл болбосо.
Gül açıp kubat albayt, gün bolbosa, akınдар ırday albayt, til bolbosa, düşmanın жазган абыз сүр болбосо, алаты көркө келбейт эл болбосо. Akarsu yol bulamaz, çay olmasa, geceler aydınlanmaz, ay olmasa, kandiller ışık saçmaz, ya olmasa, bahçeler güzelleşmez, gün olmasa. Bitkiler çiçek açmaz, gün olmasa, ozanlar coşamazlar, din olmasa, canını sıkar işin hal olmasa, alada güzelleşmez halk olmasa. Çarbanın görkü kayda mal bolboso, suluğunun görkü bolboz kal bolboso, ördük kaskayda konot göl bolboso. Arçanın sayası çok şak bolboso, bulbul kuş kayda konot bak bolboso, dayralar tolkup taşbayt sel bolboso, argıma katarbayt bel bolboso, dıykanga düşüm kayda jer bolboso, alаты көркө келбейт эл болбосо, алаты көркө келбейт эл болбосо. Таланттын тили жок, ал улутуна, тилине, динине карабайт. Жараткан тарабынан энчиленип, жүрөктө толкуп, сезимден оргуштап чыгат. Бала кезинен кулагына комуздун дауышы улуп, элдик ырлар жаңыра калса жата калып уккан Азиз 3 кыл комузга жетүү үчүн түрдүү амал кылып, жада калса өзүнүн колу менен жасоого да аракет кылыптыр. Бул жөн гана балалык кыял болсо керек деген ата-энеси алгач Астия деле маани бербегенин айтат. Комузду болсо мен алып берейин десе, буну таштап берет, үйрөнбөй коет деп мен ишке кете бериппин. Подвалга алма сактап койсом, алманы яшегиден үзүп алып туруп, кичине форма чыгарыптыр да резина тартыптыр. Резина тартып кесем, тың деп музыка чыгарып, мама караң мынада музыка чыгып атат, комуз болду мынау деп. Алмалар ушу кыш эле да муздап калыптыр. Анан Азиз шунча кызыгат экен деп барып, аны ком эң арзан таштап берет, майлы деп алдым. Аперсам, бирам кызыгат эле. Өмүр таттуу көрүнүп өтө берет турбайбы, атасына баласы да жөнөк болуп турбайбы, баласынын атасы да өбөк болуп турбайбы. 4-5 жашында жыгачка кылбайлап кыңылдап ырдап комуз көтөргөндү көрсө, артынан ээрчиген Азизге апасы атайын комуз сатып берип баласын кубандырат. Мына ошол күндөн тарта комуз менен уктап, комуз менен туруп калган каарманыбыз мектепте кандай гана иш чара болбосун созолонто ырдап салтанаттарды шаңга бөлөгөнүн мектеп мугалимдери белгилейт. Азизден биз чарманчылыгын баягы комузга черт ойногондо биз тамашалап күлчү элек. Сен улуу комузчу болом деген болсоң, машкутойду үйрөнмөйүнчө чоң комузчу боло албайсың деп да күлчү элек. Ошонун баарын эске алган өзүнүн зээндүүлүгүнө мына кыргыз элине таанылган жаш таланттуу ырчы комузчуларынан болуп мына өсүп жатат. Ал эми сабак жагынан алсак, бул сабактан тышкаркы жагынан дагы, окуу жагынан дагы мына медаль алып, грамоталарды алып, дайыма үлгүлүү алдыңкы окуучулардан болуп бүтүрдү биздин мектепте. Бирок энеси кенже уулун аскер кызматкери кылсам деп, анын ырга болгон кызыгуусун этибарга албаганын айтат. Жада калса уулунун аскер кийимин кийип жүргөнүн да элестетип кыялданчу экен. Бирок эненин кыялы орундалбаса да, азыр баласынын таланты менен өзүн бактылуу сезип, ийгилик артынан ийгилик жаратып жатканын көрүп, кубанычында чек жок. Солагай балам мына окуп калды. Бирок мен военный кылам дейт элем. Форма кийип, аппак да өзү. Башка балдарым кара тоору, капкара, кызым кара, эң кичүүсү 4-балам.
Ана мен ойлойт элем военный болгон сен, мен кызыгат элем форма кийип жүргөн сен оку балам десем, чыкпайт эле. Кара сууну кайнатып, таттуу кылган кыз болот, кан төгүшкөн душманды жакын кылган кыз болот, улук туруп адамды чечен кылган дил болот, кайраты бар жигитти батыр кылган эл болот, батыр кылган эл болот. Комуз алып, бир аз тынчып калган уулу кийин апасынын оймо түшүлгөн кийим алып бердей баштаптыр. Ал каалоосу да аткарылып, азырга дейин уулуна жакшы шарт түзүп бергенге аракет кылат. Мектепте окуп жүргөндө кийген кийимдери азыр эненин сандыгында сакталуу. Биринчи узоолору менен тиктирген костюмдары, формалары, үйдө дагы комузу бар, калпактары бар, кичинейинде уже эми баштап неме кылганда кийгендери бар. Мен сактап койгонмун ошолорду. Чоңойгонду көрөсүн деп бала тез чоңоет экен, мына азыр көрсөтсөм, ушуларды мен кийгенминби деп өзү эми карап неме кылат. Анан комуздары бар эле азыр өзүнүн шакирт балдарына бериптир. Ырдасам обондон сени туям, сүйлөсөм сөзүмдөн өзүңдү угам, сүйүүнүн кудурет күчүн сезип, сүйүүмдүн баарысын сага арнагам. Азиз өңдү минтеп комуз кармап ырга жакын келгенди Батыровдордун уругунда болуптур. Апасы алгач уулун дагы комуз ойноого болгон каалоосун жөн гана кызыгуу деп жүрсө, эми минтеп уулунун өнөрүн баалаган, ырларын сүйүү уккан көрманын айланды. Шундай кызыга берет эле да, эч калбады. Ана эң арзан комуздарды немеси тарагындан кийин неме кылам дедим да, таштай берет десем жок, наоборот алгандан кийин али кылдан үн чыгып неме болгондон кийин наоборот көтөрүлүп, ой мама мен Бишкекке барышым керек, мен эптеп Бишкекке жөнөтүңчү Розамановага учурайын. Розаманова раса неме алып атыптыр, чоң студенттерден экзаменди пайлап жатып жүрүп 6 күндөп анан кирип сүйлөшүп, таанышып, барганда эле ырдап неме кылып берсе, Розаманова, сен жакшы үнүң бар экен, мейли кел бизге университет, ушу сизди неме башкарган университетиңизге келип мен да окуйын десе, мейли, анда кел окуйсуң, боптур деп анча жардам берген да, ошентип эптеп чыгып мына окуп атат. Бул таламга жалгыз күнө жарык болот турбайбы, жакшы кылган жигиттин ажары болот турбайбы. Азиз нукура кыргыз тилинде сүйлөгөнгө көнгөн. Алгач дастандарды, элдик ырларды жаттап жүргөндө андагы сөздөрдүн маанисин түшүнүү үчүн күндөп түндө окуган. Өзбек тилинде, бешик ырын угуп, орус мектепте окуган каарманыбыз бир канча тилде эркин сүйлөсө да, кайсыл жерде болбосун кыргыз тилинде сүйлөйт. Атасына баласы да жөлөк болот турбайбы. Өзү мектепти, орус мектепти бүттү, бирок кыргызчаны так сүйлөп, так бир сөздү бир айта албай калса, таба албай калса, ошо ырды ичинен ошону табат эле. Маанисини, ошонун маанисини редакцияга барып жүрүп, Гүлмире эжекке барып бир Гүлмире деген эжекеге барып, эжеке мунунун мааниси кандай? Мен түшүнбөй калдым окшойт, мындай деп ошону табат эле да. Анан бизди заставить этет эле. Кыргызстанда жашагандан кийин мама кыргыз тилди так сүйлөгөнгө үйрөнгүлө. Садикке барган неберелерим эми азыр соседтерди балдарына кошуп кыргызча сүйлөткүлө дейт. Азиз айылга келери менен аны устат туткан шакирттери комуздарын көтөрүп, бат эле келип калышат. Кандай үйрөндүңөрбү? Ар келгенде берилген тапшырманы сурап, дагы жаңы нерсени үйрөтүп кетет. Азиздин окуучулары ар улуттан, алардын баарын өнөр бириктирип турат. Ар бири комуздун тилин жатык билгендей, бири-биринин дилин жакшы түшүнүшөт. Чыгармачыл балдардын ыры менен бирге бул үйдө достуктун шамы жанып турат. Мен өзү негизи эле окуучулук маалыман эле окуучуларды тарбиялачым, үйүмө келишчү. Окуучуларым 32-32ге жакын окуучу болчу. Кыздар, балдар болуп, аларды көптүгүнөн күндөргө бөлүп үйрөтчүм. Бирок жанагы арасынан комузга кичине кызыккандар же аябай кызыккандар болуп калып, терилип 10 окуучу калып калды.
аларды азыр мен каникулга келген сайын бир чыгарма болсо да үйрөтүп кетем да окуучуларыма. Çığı kurş bele, gene de gezen arçele. Jılmaygan taza jarın, yıldızlar koştup tur çele. Dağaltın taşı kuş bele, taşıgan torga yürçele. Tatırga yüzün görgöndür, tamşanıp qarap turçele. Tamşanıp qarap turçele. Мен ушул Азиз агайыма келгенде 4 жылдын жүзү болду. Агай акча албайт бизди үйрөткөндө, бекер үйрөтөт. Дастанда үйрөтөт, анча-мынча күй үйрөтөт. Ондон көп дастан үйрөткөн. Алардын бири Арманда кетти, бир Аку, Замана, Жылкычынын ыры, Жай турмуш. Ушул ырларды, дастандарды үйрөткөн. Gırdasam ondan seni duyam, söylesem sözümden özün doğam. Suyunun kudret gücün sezip, suyumdun varsın sağarnağam. Çağırgan oğlum, can dirgem tırgalım tamamım. Tağdırım özüme tuş kılsa, tügöyün Комуздун 3 кылынын бири үзүлсө, анда комуз жараксыз абалга келет. 3 кылы күйгө келип турганда мукам үн, жагымдуу кайрык чаңырат. Ар бир кылынан ар добуш чыкса да, бири-бирин толуктап бир үнү болот. Анын сыңарындай Кыргызстандагы ар бир улуттун тилеги бир. Ал Кыргызстандын бейпил турмушта өнүгөсү. Жашоомдун барысын сагарнагам. Жаңырган